Азыркы учурда Кыргыз профессионалдык футбол лигасы жаңы сезонго кызуу даярдык көрүүдө. 31 январь күнү Бишкек шаарында жогорку лиганын командаларынын өкүлдөрүнүн катышуусунда жаңы сезон алдында чучугулак ташталды. Белгилей кетсек, быйылкы сезондо 14 команда ойнойт. Өткөнкү сезондордо катышып келген клубтардын катарына Барс, Бишкек Сити, Азия Гол жана өзгөн командалары кошулду. Сезонду биз аябай жакшы күтүп жатабыз. Даярдыктар бизде болуп атат. Акырындык менен даярданып жатабыз. Бизде бразилиялык машыктыруучу келген, даярдык кылып жатат. Дагы оюнчулар келбейт. Ошо менен токтоду биздики. Азырынча бизде деген состав чогулуп атат. Аягына чейин чогулуп бүтө элек. Дагы списокты дагы беребиз. Буюрса даярдык жакшы. 10 январдан баштап машыгууну баштаганбыз. 11 күн Бишкекте болдук. Анан азыр команда Анталияда бир ай ошол жактан машыгат. Анан Кудай буйрса баары жакшы, баары ордунда. Ал жакта бир айдай болобуз, ошол жактан даярданабыз. Биздин команда дебютант болгон үчүн жаңы команданы негизи өзү топ анан ойногон өтө татаал да, бул негизи татаал. Анан Кудай буйрса акырындап аракет кылып атабыз. Буйрса биринчи, экинчи, үчүнчү болсок деле биз абдан ыраазы болобуз да. Региондордон ушул Ысык көлдөн мен билишимче 2004 жылы команда болгон, анан 2010 жылы көп убакыт болбоптур да команда. Анан Кудай буйрса быйыл ушул биздин дагы күйөрмандар Ысык көлдөн күтүп атышат. Ушул учурдан колдонуп стадионго чакырып кетет элем. Кудай буйрса 4000дей, 3500дей киши болот экен. Биздин оюндарда полный аншлаг болот деп ишенем да. Чучугулакты Кыргыз профессионалдык футбол лигасынын аткаруучу директору Канат Асянов өткөрдү. Анда жаңы сезондун башталыш күнү жана алгачкы оюндардын жүгүртмөсү белгилүү болду. Жаңы сезон Кыргыз Республикасынын суперкубогу үчүн беттеши менен Кара Балта шаарында башталат. Сезон у нас стартует 1 марта матчем за суперкубок. Сезон бизде 1 мартта старталат. Жалал Абадтын Мурас Юнайтед жана Кант шаарынын Абдышата клубтарынын ортосундагы Кыргыз Республикасынын суперкубогу менен башталат. Быйылкы жылы биз Кыргыз премьер лигасынын 14 команда менен баштаган турабыз. Бул ар бир турдагы оюндардын көбөйүшүнө алып келет. Бул сезондун өзгөчөлүгү биз күйөрмандарга ыңгайлуулук түзүүнү каалап жатабыз. Андыктан оюндар кечинде өткөрүлөт. Оюндарды мүмкүн болушунча дем алыш күндөргө койгонго аракет кылабыз. Башында бир жумада 2 тур өтө тургандыктан бул бизге бир аз маселе жаратат. Жок дегенде кечки убакытка жылдырып, ар бир күйөрман өз командасынын оюндарына келе ала тургандай болот. Быйылкы жылы 14 команда жалпысынан 182 беттеш өткөрөт. Бул 26 турдан турат. Чемпионаттан сырткары Кыргыз Республикасынын кубогунун оюндары жана супер кубок бар. Сиздер билесиздер, акыркы жылдары көптөгөн стадиондордун курулуш иштери жана реконструкциялар жүрүп жатат. Бул үчүн Кыргыз футбол биримдигине терең ыраазыбыз. Март айында табигый чөп менен болгон бардык эле стадиондор оюн өткөргөнгө даяр боло бербейт. Биз аны түшүнөбүз. Бардык эле командалар өз стадиондору менен баштабайт. Бир нече даяр стадиондор менен биз чемпионатты баштай беребиз. Андан соң апрель-май айларында калган оюн талаалары даяр болуп каларына ишенебиз. Жана командалар өз стадиондоруна өтүшөт. Көрсөтүү боюнча айтсак, оюндардын саны көбөйдү. Бирок ар кандай себептер менен стадионго келе албай калган күйөрмандар түз эфирден же болбосо кийин каалаган убакта бардык оюндарды көрө алат. Как и в прямом эфире, так и в записи. Сезонго даярдык өтө жакшы. Буюрса биздики 2 январдан бери пока Ош шаарында өзүбүздүн стадионубузда сборлорду өткөрдүк. Экисинде УТСК Турция мамлекетинин Анталия шаарына кетип атабыз. Буюрса сбордорубуз ошол жакта өтөт бир ай. Мурда өзүңүздөр билесиздер, 10 командадан, 9 командадан катышып жүрүшкөн. Азыр эми 14 команда бул мындай айтканда футболго көңүл өтө чоң бурулуп атат. Эми максат баарында эле бир эле максат болсо керек деп ойлойм. Эми задачабыз биринчи эмес да. Бардык эле команданын эле эмеси задачасы ошондой деп ойлойм го. Эми бул спорт, футбол күчтүүсү жеңет. Баарына ийгилик каалайм да. Быйылкы Кыргызстандын клубтар арасындагы ички чемпионаты кызыктуу болору күтүлүүдө. Эми күйөрмандар жаңы салынган жана оңдоп түзөөдөн өткөн мыкты шарттары бар стадиондордо өз сүймөнчүк командаларына күйөрмандык кыла алышат. Анда эмеси жаңы футболдук сезондон көрүшкөнчө.